Замандаш Таштан Ерматов дегенди сындыр. Дөша композитор. Көбү бул кишинин исмин билбегенде кээде ичим ачышат да. Биз студент кезде консерваториянын тегерегинде садовник экен деп ойлогонбуз. Ушу аксакалды көрүпчү. Анан кийин билгендер айтат, бул Таштан Ерматов деген аксакал деп. Анан Таштан Ерматов жанагы Төлөм Шөкеевдин фильмдеринде Бакайдын жайытын баштаганда эле фильм өнө боюңду титиреткен музыка эмеспи? Анан тилекке каршы биздин коомдо бир мындай терең баалуулуктарды аңдабай эле жеңил-желпи ырчы-чорчуларга көрман элибиз. Профессионал театр искусствосу, мындай профессионал композиторлордун исимдерин тааныбай деп билбей да калды да. Анан мени кубандырган Таштан Ерматов атындагы бул музыкалык окуу жайдын атын ушул кишиге койгону абдан атын таптыр. Эстелиги турат. Эми бул жерге келгенибиз Оштон Ошмунун проректору Күмөнбай Колдошев деп белгилүү обончу жазуучу катарында коомчулукка төбөсүгөнүп калды. Ошол укамдын буяка директор болуп келгени колум кысайын деп келатам. Азыр мен Күмөнбай менен эми бул окуу жайды кантип оңдойт, эмне кылат деген кесиргип сөз кылып Түмөнбайды каяктан табабыз? Çalıp Түмөнбайбы? Өзү келип табы? Мына как раз чыкты. Юга. Кол алышма жок. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Көзүбүз жалжылдашып амандашкандан өтөп жок да азыр. Кайда жүрүп кимдин колун кармадың деген коопту. Hoş geldinizler. Орун кутбосун биринчиденчи. Фейсбуктан көрүп куттуктамыш эттик. Бирок эми сен келгениңе кубанганымчы. Ош университетинин Ошмунчу кандай өтүргөнү канча менче бир 15 имарат курдуңар жаңы. Жақында жыларында 14-15. Анан могу эшигин көрүп 4 мүнөт өткөн. Не деген окуу жай экен кирген абитуриенттин билеби же мага окшогондор Geldiler, baylanıp çok kalırsa uzunca o kadar. Seni tapmaya geçsin da. Birinci gideriz de hoş geldinizler olacak ya. Fresh site'e gelip bizden kolej üstünde kavralgan beni suyundurup atar. Birinci gideriz. İkinciden bu okuyacay, tüplü okuyacay. 1966 yılı 15. iyulda açılgan eкен. Bu şamal dugulda da bizdiki mındayrak daldaga baratçı Түмөнбай. Sözü sulay бересиз. Элдин агып көңүлүн алакты мына турган сөз керек да. Ковидтен эле жүрөгү үчүп бары ушуга айтып атканда Ошол Акынбаев көчөсүнүн боюна жайгашкан, менимче жайгашкан орду аябай мыкты жерде экен. Шаңбай меда академия бар. Шаңдуу жерге жайгашкан окуу корпус экен. Аябай жакты, аурасы жакты. Бул жакта Абай көчөсү менен кесилишкен жердебиз. Бул менимче могу деле сөөгү жаңы кийинки соңку совет мезгилинин Бул окуу жайына дайындалган 1 жума болду ол жерге. 1 жумадан болду. Танышып атам жамаат менен окуу корпусу менен. Бул окуу корпус 1986-жылы курулган экен. 87-жылы өндүрүшкө берилиптир. Башкача айтканда мени менен тең окуу корпус. Бул жака белгилүү композитор Таштан Ерматовдун эстелиги. Бул жерде сөз кылды. 2000 siz bunu айтпасаңыз керек, 2013 жылы чечим чыккан экен эстелик коюу боюнча. 2017 жылы ошо кыргыз композиторлордун арасында биринчи болуп Таштан Ерматовдун эстелиги коюлуптур. Бул деген алып барганда эми композитордун бактысы деп ойлойм. Экинчиден эми үй бүлөсүнө да ыраазычылык билдиришибиз керек. Уулдардын күчү менен мен ошо Таштан Ерматов үчүн сүйүнүп атам. Атын коюп, монтип айкелди тургузуп койгончу окуу жайдын алдына. Бирок окуу жайга Ayşe'nin ata жазалышын koyuşun var mı? Сөзсүз мен азыр келгенден кийин жамаат менен таанышып, мен биргештешкен кесиптештерге мен айтып атам. Кудай буйруса Таштан Ерматовдун эстелиги коюлуп, атын ыйгарылган окуу жайга сөзсүз могул жерге Таштан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледж деген бир жакшы жазуу могул жерге өзү орун талап кылып атат, сурап атат. Атын жазабыз, Кудай буйруса муну жамаат. Сен чарбачылыгыңа мен көзүм жетет да себеби Ошто мындайдын канчасын курдуңар, коллективиңер канча жамаат? Биздин жамаат бир 3000ге жакын чукулдап калат. Бул жерде канча экен?
Бул жерде 1,5 миңге жакын студент, 200дөн ашык кызматкер жалпы. анда бул жерди башкарып жетектеп алып кеткенге болот да. Бир гана креативдүү немелер керек да. Морики жалаңаш беттерди кантип колдоносуң? Негизи Европада же болбосо дүйнөдө эле мындай имараттардын бош турган жерлерин дагы бир реклама жарнама катары пайдаланышты керек. Сен бул капталыбызда бош, бул жер бош, бул жер. Ооба, тияка рекламный щиттерге делечи. Шаардык мыйдан бюджетине акча кетирип отургандан көрө ушул беттерди бош турган жерлерди пайдалана алды деп атам. Бул жерге музыкалык аристигибиз жөнүндө, бул жака педагогикалык билим берүүбүз жөнүндө ардагер ага эжекелерибиз бар, сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Деги эле ушул биздин коомчулукка берип аткан продукциябыз жөнүндө бир маалыматты коомчулукка айтабыз деген үмүтүм бар. Кудай буюрса ушул жерлерде пайдаланабыз. Буларды эми оңдогондочу мамлекеттин казынасы мүмкүн эмес да, монда ковидтен кийин ансыз дагы паралич болуп калды экен атабызчы. Бирок жеке секторлор өнүгүп атпайбы, ошол үчүн компаниялар менен иштешүү жагын, ошол үчүн иштин көзүн тапсаң, Кудай буюрса эми ниеттенип атабыз. Эми бул жерге биз колледждеги эмгек жаамат менен чогуу чараны иштейбиз деп, иштесем деп үмүт менен келдик. Кудай буюрса жааматтын колдоосу, жааматтын ынтымагы бул биринчи кезекте. Өнүгүүгө сөзсүз жааматтын колдоосу жана ынтымагы чоң роль ойнойт. Студенттерибизге Кудай буюрса менин үмүтүм чоң. Келечекте бир мыкты педагогдор. Биз эми бул жерде жөн эле музыканттарды эмес, бул жерде педагог музыканттарды даярдайбыз. Мындайча айтканда музыка мугалими. Бул чоң мааниге ээ да. Маселенчи Европанын, Орустун арстака чөйрөсүчү кичкесинен сүрөт тартып, музыкадан тарбия алып, поэзия сабагын өтүп, ошол көркөм тарбия менен өскөн коомдо рухий бир жакынчылык болбойт да. Музыка жактан тарбиялоо чоң мааниге ээ. Мен ойлондуруп аткам, мисалы бүтүрүүчүлөрдөн айрымдары келип атат, мен ырчы болот элем дегендей көз карашта келишип атат. Аларга мен туура кеңешимди айтып атам. Эми сен музыкант болом десең башка окуу жайларыбызда туруп, бирок сен ашык дөөлөт баш жарбайт дегендей, сен педагог музыканы бүтүп алыңыз, андан кийин кааласаңыз консерваторияга окуңуз, чыгармачылыкка кандай болсо дагы баягы жол тапканга болот. Мугалим болуп педагогиканы окуп, анан музыканын да теориясын окуп алса, бул менимче ашыкчалык кылбайт. Биз ушул жагынан Кыргызстанда билим берүү тармагындачы музыкалык билим берүү жагынан абдан аксап келе атабыз да, жөн балдак да жок колубуздачы таяна турганчы. Биздин убакта Токтогул Сатылгановдун өмүр баян окуучубузда музыка сабагычы. Ийгилер деле жарытпак баягы айылда бекер жүргөн эле кимис аккордеон чечсе, комуз чечсе, ошол эле музыка мугалимдиги алып келип алып, ошо менен биздин балдарды билим берүү жагынан кадр даярдоо, көркөм кадрлар даярдоо өксүп атабыз да. Менин эми жакшы ниеттерим бар. Бул түптүү окуу жай экен, тажрыйбалуу окутуучуларыбыз көп. Жүрүңүздөр, эми мен сиздерди тааныштырайын. Коораш кете бересиз. Мындай кел пландарыбыз менен тиги. Бул жерге чакыртып өзүбүздү ченейбиз деп, ичини бара-бара эми абалыбызга жараша түбүк акыбалды көрүп турабыз барыбыз эле. Бирок эми ички мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша акырын-акырын арзан бирок сапаттуу нерселерди жасаганга аракет кылып атабыз. Азырына окуу жайдын алдыңкы айнектери, терезелери толук алмаштырып бүттүм. Эми биздин анча-мынча жерлерибизде косметикалык жактарын жасап, колубуздан келишинче бул жерде жакшы аура бар экен, эми ошол нерсени сактап калганга, бар нерсени өнүктүргөнгө, өздөштүргөнгө аракет кылып атабыз. Ушул залыбыздын куттуу жайы бизе беришет. Эми бул көп окуу жайларга караганда бул жерде дагы немеси сакталыптыр, баягы жаңы курулган имараттарда болуп калды да, сен кезгендегичи. Эми азыр жаңы эгемендүү Кыргызстан мындай немелерди тургуза алып атат. Ушуну аздектеп алып калып сактап калыш Кудай буюрса жамаатыбыз жакшы экен. Эми сиз бул жерге дайым баягы коомчулуктун назарына, коомчулуктагы көпчүлүк көңүл бурмаган, көңүл сыртына калып кеткен нерселерди жарыялап жүрөбүз. Мен эми жаным келгенден кийин байкелерден сурандым, анча-мынча жерлерди иреттештирип, тартипке келтирип коелу депчи. Биз коом жасалма коомчулуктан көрүп алдык да, баягы президент бир жака барса деле, чоңдор бир жака барса деле алдынан даярдатып коюлду. Жок, андай эмес. Сиздер эми даярдырсыз келип ошол үчүн капыртап келип мондай көргөн жакшы. Даярдап коймокпуз. Квартал сайын келем дагычы. Уркештин жанагы биздин көрмандарына маалымат
nima qilib turasizlar? Xudoy buyursa. Sen bana onu qiyratib attır, onu talqalaptır. Moğol yetiş. Biroq endi men jang kelgan mezgilda kelib ko'rib olganingizlar yaxshi bo'ldi. Keyin siz chin elab 3 oydan keyin kelib qolsangiz men sizni oldingizda uyat bo'lib o'qibay. Qo'shimcha qilib uyat bo'lib qolganday harakat qilib. Bu bizning tariximiz. Bu 66 yildan 86 yilga chayin korpus shu ekan. Qaysi joyga joylashib turgan. Men taqdim etgan hozircha. Bu bizning jang korpusu. Hozir turgan joyimiz yoki 324 to'xtam negizida ochilgan ekan. Jalpi maga chayin 10 direktor bo'lib tur. Qancha yillik bilim olasiz? 3 yil. Bu yerda muzikalik bilim berүүгө kelген 9-klassning bazasındalar, bu 3 yıl 10 ay. Қалғандарының барлық адистиктери 2 жыл 10 ай 9 базасына келгендер. 15 класс базасына келгендер. Бюджет негізі жана контракт. Контракт негізінде. А контракт негізінде келгенде бар мı? Бар. Қазір ал бізде де қалалық комиссиясы іштеп жатыр. Азыр бүгінгі қызыл шарт онлайн болады. Саламатсыздар. Келіңіздер. Біздің биылғы қалалық комиссиясының жауапты хатшысы Наргиз эжеке Білім беру министрлігінен бұйрығын алайық. Қазір республика бойынша барлығы онлайн болып жатады. Атайын бір реестрге біз регистрация қылып жатамыз. Қанша абитуриент болып қалды? Бүгінгі күнде қанша тапшырды? Бүгін 8 абитуриент тапшырды, жалпы саны 104. Анда жақсы екен. Анда жақсы екен. Себебі бұл оқу жайдың маңызын өстіріш керек та. Не үшін дегенде біз баяғы буга чейин турмушка кереги жок билимди алгандардан толтура болду да. Юрист болуп, экономист болуп, экономикасы кыйрап жаса да кадам сайын укугубуз тебелене баштады. Беле юристтер толтура, анан көркөм кадрларды тарбиялоодо биздин ата-энелерге да коомчулукка да кулак кагыш кылышыбыз керек да. Себеби бала бакчадан баштап ар нерсени кенедейден башташ керек да. Тегинден тескери кылбай ошол көркөм кадрларды даярдоодо Bizim kolejde 6 adistik var. Birincisi bu müzikal bilim berүү. Bala bakçanın muzika muğallimi jana başlangıç klassı muzika muğallimi. Ekincisi bala bakçanın tarbiyachisi, mektepke cheyingi bilim berүү. Üçüncüsü bu başlangıç klassı muğallimi. Dördüncüsü başlangıç klasslardagı chet dili muğallimi. Beşincisi bu dine tarbiya muğallimi. Altıncısı көркөм өнөр жана технология деген адистигибиз бар. Бүгүн эми ошол коомчулуктагы керек жан дүйнөлүү чыгармачыл кадрлар деген коомчулук аябай керек. Биз ушул кенемтени Кудай буйрса биздин окуу жай ошол кенемтени жөөт деп үмүт бар. Биздин коомчулукка үчүн мен уркеш аркылуу маалымат берейин деп атам. Эң кетерибизди кескени ким болуп атпайбы? Көркөм кадрлардын жетишсиздигинен мектептеги балдар сабагына зааркан баргысы келбейт. Себеби кереги жок предметтердин моюна жүктөп койгонбуз. Таң жаргынчак көтөргөн жана моюнда илиген жонуна илиген сумкасында кереги жок китептер толтурат. Балага оюн форматында өткөнгө жеңилдик кабыл алуусуна ошо музыка көркөм табитти өстүрүүдө баланын рухий көрүнгөсүн өстүрсөк, коомдо дагы бүгүнкүдөй мондай карайлаган коом болбой, рухий жактан өсүш болот эле да. Бул окуу жайдын мааниси ошондо. Таныштырайын сиздерге. Рахмат эжекелер. Жакшы кабыл алуулар жакшы болуп берсин. Ак жолтой окуу жай болсун бул жерде көбүнө. Бүгүн 8 абитуриент онлайн регистрациядан өткөн болсо, мен үчүн жакшы болот. Бүгүн 8. Сен анын үстүнө буга мындай ыкмада болуп калды. Сен жана келерин менен ошол тармактарда иштешчи. Бүгүнкү күндө мыкчыйып жана кабинетте отурган жетекчилик деген ал өткөн совет мезгилинде калган пейил да. Азыр эл менен коом менен кызматта немеде эсептешүүдө соц тармактарды туура пайдалануу керек да. Маалыматтык айдың да ал чоң. Андыктан сенин келгениң дагы биздин ушул чыгармачылык чөйрө билим берүүдөгү биздин кесиптештерибиз ошол жамаат жалпыбыз ушул билим берүүнү көтөрсөк, бүгүнкү билим берүү саясатын колдоп, жаңы инновациялар менен иштегенибизди аракет кылышыбыз керек. Бул жагы биздин аудиторияларыбыз, окутуучулардын кабинеттери, бул жактагы биздин жетекчилердин кабинеттери. Биз эми азыр эми ремонт мезгили жаңы окуу жылына жактарыбызды жаңылап, Кудай буйрса могу жерге дагы мен пландап атам. Бул администрацияга кетип аткан жакка сөзсүз
Бизге чейин иштеген директорлордун сүрөттөрүн илип, ким канча жыл иштеди, Gel arası oldu. ооба, ошол жерге койсок менимче жакшы болот. Мына бул жактарыбызды анча мынча толуктайбыз, Кудай буйрса. Жаңы жаратып жибериш кыйын, бирок эми бар нерсени андан ары көрүктүрүүгө аракет Evet. кылабыз. Her kim özünün tatlarında reforma kılaversek, campı qoğum dönüp durgandı koyup, her kim özüsün qoğusun geldiğin işti kılaversek, özüsün de atırmanı. Могу бурчта жакшы экен. Мамлекеттик тил боюнча биздин заң берекчилигибиз кайы идея көтөрүп, ушундай бир бурч уюштурсак, мына түндү көздү, бул эми айылдан келген балдар үчүн сөзсүз тааныш нерселер, боз үйүбүз бар, кереги укуктарыбыз менен кичине бурч уюштурушуптур. Mana monda жоқтан барды тапқан элементті азыр жақша көрмөс қой бер армандар. Biz сөзселе bir жерде материалдык расходту чыгымы азыраак нерсени уюштурсак болот да, кеп бул жерде жыгач болбой калганын айтып көрбөш керек. Туура. Ошол форманы бергенде да жаңы момундай түндүктү жасаганда Лентамен. жаратмандык лента менен кээ бир окуу жайларды оңдоодо, маданий жайларды оңдоодо ушундайга фантазиябыз жетпей атпайбы бураган. Бул жакшы табылат. Ошол математиктин билгилик банерлери бул жакта биздин буга чейин кишилер өткөн кыргыз маданий кишилердин белгилүү болчу Кубанычбек Осмоновдун Иман 70 жылына карата ошол көзү тирүүсүндө бурч уюштурулуп, агайдын көп пландары бар экен. Кудай буйрса ошол агайдын ишке ашырам деп ниеттенип калган пландарын эми Кудай буйрса жүзөгө ашырганга Biz ушул көңүл бурбай калдырды да, мени кубандырган ошол сен келип менен жаңы дем, жаңы күч. Буга кайра себеби бизде музыкалык окуу жайларда албетте ырчылыкка үйрөнөлү дегендер толтура. Музыка мугалимдерин тарбиялоодо Кыргызстан үчүн бул окуу жайдын мааниси абдан зор. сөзсүз. Себеби балабакчалардагы жана мектептердеги мугалимдерде жетишсиз болуп калды. Бүгүнкү күндө бизде эмгек сиңирген артисттер, белгилүү педагог агай эжекелерибиз бизде көп экен. Себеби бул эми 66-жылдан бери карай эсептегенде, мына кече 15-июлда биздин 54 жашка чыктык окуу жайыбыз. 54 жылдык мындай айтканда жарым кылымдан ашкан мезгилде мыкты педагогдорду, мыкты музыканттарды тарбиялап өстүргөн окуу жай. Бул жерде биздин спорт залыбыз бар. Бул жерде дагы спорттун мыктылары иштешет экен бизде. Бул эми залыбыз мында көрсөтө кетет. Залдар жакшы экен. Бул эми жакшы залыбыз бар экен. Болгонун кичине. Бирок сен мын жыттанып атат, эскирген жакшылык. Колдормой жетип турмуш. Эми акырын оңдойбуз. Колдорду көргөзүп койсоң, биз кайсы бир убакыттан кийин Уркештин көрөн балдарына көргөзөбүз менен Төөнбайдын сериалын чокойундай кылыпчы. Момундай жери мындай болуптур деп индикатор мунун барчы. Мол колдоруптарсың, жаңырар экен, өзгөрөр экен. Кээде кыргыз мындай да ооз менен бакылда ора беребиз дагы. Анан Төөнбай 6 жайдан кийин дерсинден эмне кылат. Ошону элге жайылсакчы. Vay Төөнбайды далайлар сүйүп калат да, кыз келиндер да, коомчулукта сүйүп дубай болуп эржиктеген. Аракет кылабыз эми болгон ушул иштейли деп. Иштегенге аракетибиз, каалообуз бар. Могу кичине Ошо түшкөсө төөн жарылат го. Эми азыр абал ушундай, бирок Кудай буйрса акырын баарын бир күндө жасап жибериш кыйын бул жерге. Бүгүн эмес, эртең, бирок бүгүн ниетибиз бар. Эртең бүрсүгүндө Кудай буйрса. Бул жерде кичине баарыбызда бар, бирок аракетте сөздөн ишке өтүш керек да. Өтөбүз эми Кудай буйрса. Акырындык. Тегеректеги зданиялар турат. Ошо арендага бергенде аракет кылыш керек. Эми коллективдер кичине оңдоп, кичине анча-мынча жерлерин мындай ремонттотуп алсак, анан бул жерде арендага берип, анча-мынча мындай зал издеген Конференциялар да? Конференциялар болот, симпозиумдар болуп калат. Бул жерге бир жаркырап бир жакшы аппаратура алышыбыз керек. Бул жерде да кичине трибуналарын оңдоп, анча-мынча жактарын карап. Мындай зданияны туура пайдаланып, тыйын тапкандын аракетин кылыш керек да. Себеби бул ремонтто тияк-буягын жамаачылаганга, бюджеттен тыйын сураганга көнүп алганбыз да, биздин коопчу. Советтик кесепет дагы эле кетпей атат да, жетекчилерден, коллективдерден көпчүлүкчү. Бирдеке болсо эле өкмөттөн күтөт. Өкмөттү күтүү эмне карасаңар, башка тегеректер курчаган здания бош немелер турат го. Ошолорду арендага берип иштетип алса болот да. Кудай буйрса, ниетибиз бар. Анан
Niyeti beni göre kişi iş kılayın da deyip niyet degende koy. Sözler işke, yuka. Ötken zeyindeydiler. Open teatrdan jana doktor oyunu boyunca koomчулук удургу баятан ошон директорун алып тынышты да. Ошондо бир арендага берген акчасы театрдын чатырын жабыла турган тыйын болчу да, бирок караламан бассанын диктовкасы менен анын директор кызматтан алынды. Эми сенин да башына тобокелчиликке салышың керек. Эгер десеңчи коом менен дейт, анан театрында дейт дейт. Бул жеке өзүнүн чарбаңдай, элге кулдай кызмат кыла турган кездесмей. Эми ушул биздин спорт залыбыз жакшы залыбыз бар экен. Көбүндө жок да мындай зал. Тене тарбия адистиги бар. Мен менен айткым келип атат. Бизде ушул 6 адистиктин бардыгы эл аралык аккредитациядан өтүптүр. 5 жылга лицензиясын узартып, бул мен үчүн аябай жагымдуу болду. Себеби аккредитациядан өтүш үчүн документациянын бардыгы, мондай бир техникалык базанын бар болушу бул чоң байлык болуп эсептелинет. Биздин адистиктерибиз бар аккредитациядан өтүптүр. Бул жакшы. Эми аккредитациядан өтүптүр. Зданиябыз бар, жамаат жакшы, студенттерибиз бар. Эми болгону жүгүрүп иштешибиз гана калды. İşleşiriz gerek. Eң негизгиси эле өкмөттөн жардам күтпөсөңөр эле оңолосуңар да. Өзүңөр байкыттын жетим өзгүндүгүн өзү кескенде эле бул окуу жайдын имараттын пайдалануу тегерек четин арендага берүү Анда ойлоштуруп атабыз кандай. Сиз айткандай мен бүгүн рынок шартында биз ошого ыңгайлашышыбыз керек болот. Себеби мамлекет бериш керек, ал бериш керек, бул бериш керек деп эле. Тескерисинче биз өзүбүз мамлекетке жардам берүүнүн бир ыкмасы болсо да биз бүгүн өкмөттөн бирдеке күтмөй жеке сектордун үчүн өсүп кетип атат. Жеке мамиле кылгандай мамиле керек да. Бул эми сенин менчигиң эмес, бирок менчигиңе мамиле кылгандай жасаган. менчигимде иштейин деп атам. Бул эми элге кызмат кылуу. Себеби бул мамлекеттики, бул аныкы деп койсоң анда болбой калат. Ошо элге кызмат кылам дегендер да көп ишенбей барат. Элге кызмат бар, элге кызмат кылбайм деп айтпайт да. Өзүңө болсо күн тартып бирок сенин жолуңда тартып ага ийгилик достук мамиле менен тамаша болчу. Ошентсе дагы муун болот да. Топторчу чөйрөчү. Biz Türkçelerde sabahsı çöyleriz göndermeyi sağladık. Türkçe sanamız katarım. Gede dost kuydurup aytattık. Sınap koysak takılı koysak. Антысын керек. Биздин окуужайыбыздын бул капталы толук музыка бөлүнмө экен. Ыңгайлаштырылган себеби 3-кабат, 4-кабаттардын бардыгы индивидуалдык сабак өткөнгө ыңгайлаштырылды. Арал Манастын музыкасы. Не деп сүйсөөр, муну жөнүндө Ергенден айтып жүргөн бизде кыргызча мындай ушундай чоң сүйлөгөндү жакшы көрөсүз да. Анан Манастын музыкасы. Бул сөздүн логикасы барбы? Мынаны өзгөртө албайт. Анан Манастын музыкасы. Ушу бир жаңы балдыктарды жарата албайсың. Бир пафосный сөздөрдү чап берип жапсаң, кылым арткан бизнесте, кылым арткан эмне деген. Ортосуна түбө керек, эмне керек? Кылымга арткан бизнесте. Жаш калемге Адай ийрими бар экен. Мен ийримдер жөнүндө да айтып коеюн сизге. Жазуучулар союзу менен байланышы бар экен бул окуу жайдын. Жаш таланттар ушул ыр жазган, проза жазган, драматургияга кызыккан жаштарыбыз атай ушул жаш калемге ийрими бар экен, бий ийрими бар экен. Спорттуктарын сырт жакта бокс залыбыз бар, волейбол, баскетболдук залыбыз бар. Жаштарыбызда ушундай бир спортко, маданиятка бир умтулган аракети бар экен. Мен аябай сүйүндүрдүм. Кудай буйрса азырынча бош турат. Эртең студенттерибиз келсе, бул жерге сөзсүз жаңы ырлардын мен жаш муундан акыл жазуучулар менен иш-чараларды ушул жакта өткөргөн аракет кылам. Яны мага көргөзгөн залымды оңдосоң, ошентип оңдогонго чейин да келип, болот. чамчалык иш-чаралар өткөрүп салган болот. Айрымда төгүү, ошондой бирдекелерге жетсек жакшы да. Музыкага тарбиялоо бул музыкантты тарбиялоо эмес. Баарынан мурда адамды тарбиялоо. Жакшы. Музыка менен адамды. Бул биздин каналыбыз. Эмнебиз? Музыка каналыбыз. Бул жерде педагогика, психология болот. Бул терезесин жакын алмаштырып атабыз.
Siz ayткандай баягы анча мынча мүмкүнчүлүгү барлар менен иштешүү жолу менен ошо мага чейин пландаштырылып калган экен. Азыр кече коюп кетишкен пластик терезелерди. Булай болсо эшигинди алмаштырабыз деген ниет болуп атат. Булардын алмаштырган себеби сабактар бүткөндөн кийин, түштөн кийин анча мынча пианинодо кичине үн тарбиялаганга уруксат түшүп, биз ага уруксат бердик. Мындай мүмкүнчүлүк болуп атса, демек кызматташууга биз дайым биринчи кол узатышыбыз керек. Кызматташтыктын баарын тыйынга байлаш керек да. Бекерликтин тузу татпайт деп бизге караганда ата бабаларыбыз өлгөндө креативдүү болгондо биз кыргыз бекерди жакшы көрөбүз да. Бекер болсо мен бирдеке өткөрсөм да, ишler өткөрсөм да аренда төлөйбүз агачы. Ошондо биз ар кимибизде экономика бул күрөө тамырда кан денебизде жүгүрүп тургандай эле баарыбыз да ошол капиталдык, дөөлөттүк, маданияттык түшүнүшүбүз керек да. Бул окуу жайды оңдой турган нерсе да, ошо тыйын, баары тыйынга такырат. Бирок ошо тыйынды табайын деп келген кезде где-то коллектив бутуга чалып коюш мүмкүн. Балам болбойт дейт. Эски стереотиптерди жок кылышыбыз керек. Бизде азыркы күндө белгилүү композитор, оюнчу, бир мезгилде бир жаш турагында диктор болуп жүргөн Аласхан Чекиев иштейт. Чекиев жакшы иштейт. Жакшы. Биздин белгилүү композиторубуз, оюнчу Кадыр Алардыктан билем аз. Сахуу бар экен, келип жүрөт. Ошо да. Эми жалпы жолдон окуу жайыбыздын алаңы ушундай. Жакшы окуу жай, аурасы жакшы негизгиси. Жаштардын энергиясы бул жерде эми сиңип калган. Педагогдор, музыканттар болгон. Бул жерде жакшы аура түшсө болот экен. Карачы окуу жайдын нерсе. Кенен просторный, тияққа басқаны қоро жайын керенке мояк тияқты қарачы. Ешіктің алды мояк жақтан мына шығатын Моякта зеленмейді. Бұл қорога студенттер сүйгендер жолыққанда, қыз жігітті олып жолыққаны моякта көз қысып қойып басып кеткен кезде моякта бақыт сақтың түйіне қолдар басып отырғанға жақсы жігіттер. Студенттердің тұрмысы ошо жерде өтіш керек та сонда. Эми бара-бара мынау анча-мынча жерде бактарыбызга газон эгип, жашылдандырып, суу коюп, кичине тазырайтып кургатпастан. Булай болсо бул жерде жашылдандырып алсаң тиги кырагайларды бара-бара жашартып баратат, дарактарды дагычы Кудай буйрса. Мояктар тартып өзүң детилде. Бул башаламан болуп жаткандарчы, элге сөз эле кооздукту көргөсө эле мындай. Кыргызстандын абалында бул общий. Кыргыздын жашырынып жамына берет де, биз ошо өзүбүздүн дартыбызды көрүп ошого анализ кылышыбыз керек да. Биз бир эксперимент кылсак болот да түкөн мынча. Эмне үчүн жеңил көзмүн тартып атасың кычкысынан берчи. Өзгөрүү кандай болот экен да? Эгер сен ушуну өзгөртүп десеңчи, чоң реформанычы Кыргызстанда, жалпы Кыргызстанда эксперимент кылган болот да. Себеби Оштун мисалы, Ош болупчу. Борбор Азиядагы мындай эл аралык аброю бар. Кыргызстанда окуу жайдын бир флагманы болуп калды да. Ошонун ийгилигин эми бияка Ош мамлекеттик университетинде иштеген жетекчилердин аракети, жамааттын колдоосу менен чоң ийгиликтер болгон. Ош мамлекеттик университетинин билим флагманы болуп калды. Эми биз эми университеттен коллежге келип атабыз, Кудай буйрса аракет кылабыз бул жерде. Эми сиз көп пландарды, көп нерселерди сен азырктан эле аракет кыласың жана немелерди сөзүн үйрөнүп алсың. Шайлоого чыгарып алганча чоңдон бар. Эми азыр жана саясий алдында турган нерселерди жасап жиберем же жасайм деп айтыштагым бир аз ойлондуруп аткан нерсе, ошон үчүн аракет кылганыбыз жакшы деп ойлойм. Саясий сулундан лексиконда аракет кылабыз, эл үчүн мойнтоп атабыз деп атабыз. 3 айдан кийин 6 айдан кийин келем деп мындан мөөнөттү коюп койбодуңуз. Мен сиз айткан сайын мен тердеп атам. Биз алдыга жылабыз десекчи, баягы бир стереотиптерди жок кылышыбыз керек да. Мен коомчулукка кайра эле мактангым келет да. Өз айтымча, мен жоктон барды кылдым ғой. Чөнтөктүн түбү тешик деп элге жашырбай эле айттым анындычы. Мен деген 21-кылымдын дербиши болгум келет, агарчысы болгум келет, мага кийинден жардам берсеңер акыры тилектештер чыга берет экен да, жакшысынды колдопчу. Олекин жакыттын иш кылып койсоңчу, сени колдой турган мекенчилде четтенчи. Азыр мына сиз айтып өзүңүз айткандай баягы эшигиңер төрүнөт дегенде, эми азыр 16 баланың
600 kvadrat metр eкен жалпы эстеликтин айланасы. Ушул жерге да бир жакшы брусчатка басып алса, анан ал орындыкты да алмаштырабыз эми кылабыз. Анын жанына дагы бир бул жака эки тияктарга да койсок, биз айткандай биздин жаш студент улан кыздар мына 2-2ден 3-3дөн отуруп сабак даярдаганга, бир окушканга романтикалуу болуш керек экен. Монда скамейкага кайсы жигиттер отургусу келет дейм. Ошо. Ушул жерлерде сонун отурса, далайда бул жерге сүйгө кабылат, жаштык кезип өтөт да. Биз билбейбиз така. Менен Селфи кылат да азыркы. Селфи кылат. Менен жалпы ушул жерден сиздин көрөрмандарыңыздар аркылуу, сиздин сайтыңыз аркылуу жалпы журтчулукка кайрылуу жасагым келип турат. Тамек берчи. Айтып. Тамек чегере сен сүйлөй бересиң. Анан бүгүн билим берүү улам дүйнөлүк билим берүү катуу өнүгүп баратат ушул. Атамдаштык. Учкан куштай баратат, а биз ойлонгуча дагы ал кетип калып атат. Ошон үчүн ойлонгончо, жүгүргөнчө ойлонуш керек болуп атат. Кыймылдаганча ой жүгүртүшүбүз керек болуп атат. Ошон үчүн мен жалпы бүгүн коомчулукка бүгүн окуйт элем, мен жакшы педагог болот элем, мен өзүмдү билим берүүдөн көргүм келет эле, мен өзүмдү музыкадан көргүм келет эле деген жаш улан кыздарыбызды, ине карындаштарымды мен окуу жайыбызга чакырам, колледжибизге. Бул жерде мыкты адистерден сабак алып, өзүңүздү бир музыкант катары, мугалим катары калыптандырып, өзүңүзгө бир өмүр жете турган бир билимди, тарбияны алыңыздар. Мен сиздерди жалпы ушул Бишкек музыкалык педагогикалык колледжине чакырамын. Биздин куттуу окуу жай сиздерди кучак жайып тосуп алат. Биз сиздерди келишиңиздерди күтөбүз жана чогуу ийгиликтерди бирге жаратабыз. Мен да жыйынтыктоо сөздү айтар элем коомчулукка. Биз келечек муунду тарбиялоо, биздин ичкен жеген кийингенибизден да маанилүү да. Билим, тарбия улуттан өткөн капитал жок да, аны өрттө бийитте жок кыла албайсың, аны бирөө уурдап да кете албайт. Көрдүйүнөбүз уурдап кететкен тарбия билим бул улуттун сапатын оңдоого мындай окуу жайларга Түбөнбайдай бир жаңы муундун жаңы генерацияда муун жетектеп келгени чоң маанилүү. Аны Түбөнбайдын чарбасын потенциалынан башка уюштуруучулук жөндөн билем, бизнесте бекер алып келишкен жок деп ойлойм. Ошондуктан мен бул жактын босогосун аттап элди дагы ушул окуу жайга келип тапшырууга жаштарды чакырат элем, ата-энелерге кулак кагышкылат элем. Биз келечек муунду тарбиялай турган ошол көркөм кадрларды тарбиялашыбыз керек. Кыстарма айта берем, мен дагы өзүм Сиз бир өзгөчө куттуктоо болду. Жөн эле келип куттуктап кетпестен бизди абаныбыздан кабар алып, бүгүн кандай эле, эртең кандай болот деген бир пландарды коюп кетип атасыз. коомду алдыра жыйдырабыз десек ошентип. Мен сен айтпай калыппыз баягы тааныштырганда. Китепканабыз бар бул жакта, 60 миң фонду бар. Биздин корпустун арт жагында биздин 300 орындуу жатаканабыз да бар бул жерде. Жатаканасы да Тиги аймактардан, региондон келген студенттерибизге жатаканабыз бар. реклама кылгандыр жакшы билген эми көсөнүн акыл түштөн кий дегендей сөз соңуна чыгып баратканда бул жакшы баары табигый болсо элечи жөнөкөйлүктө улуулук кумары ушунда да биз коомду өнүктүрөбүз деп аткан нерсе жаздыкка баш койсок дагычы бассак турсак ойлонушубуз керек да кантип бул элге коомго пайдам тиет депчи бир кыргыз 3-4 адам нормасын аткарыш керек. Мен улуубузду атын мисалы жанагы көп какшап айтар эле да. Кыргыз эли Борбор Азиядагы эң куу, еврейдей куу, татардай митайын, тиги өзбекдей менетчил, румардай менетчил, карайдай менетчил болуш керек депчи. А биз Кыргызда ошол сапат көп орноп атат.